Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы? Спутник Кыргызстан радиосу өзүнүн уктурууларын улантат. Назарыңыздарда адаттагыдай эле Кемеңгер программасы. Аны мен Айтурган Сатиева алып барам. Бүгүн биз сиздер менен кайрадан дин темасына кайтып келелик дедик. Тагыраак айтканда, бул ислам дини. Кыргыз Республикасынын тургундарынын көпчүлүгүнө ушул динди тутунгандыктан бул жаатта биздин өлкөдө көптөгөн бир мындай жөнөкөй эле турмуштук маселелер бар, түшүнүксүз. Биз мына ошолорду акырындап мындай бир элге түшүндүрүү максатын көздөп теолог Элмурат Кочкор уулу менен байланышта турабыз. Биздин айта кетүүчү жагдай, теолог Турцияда азыр. Ал өзүнүн докторлугун жактап жүрөт. Мындайча айтканда илимдин артынан түшкөн адам. Андыктан анча-мынча бир техникалык мүчүлүштүктөр кетип калса, биз сиздерден алдын ала кечирим сурайбыз. Элмурат, саламатсызбы? Саламатчылык. Сизге убакыт таап, бизге байланышка чыкканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Анан алыста болсоңуз дагы, убакыттагы айырмачылыктарга карабай, биз сиз менен бүгүн маек куруп отурабыз. Мен ойлойм, жемиштүү болот деп. Сиз менен макулдашкандай эле бүгүнкү темабыз мындай бир жалпы чоң тема болушун каалап турам. Дегеним, бул динде жашоо же болбосо дин менен жашоо. Өзүңүз жакшы билгендей, биз светтик өлкөбүз, демократиялык өлкөбүз, жана ошону менен катар эле 85%га чукулуу кыргызстандыктардын ислам динин тутуп, өзүн мусулманмын деп эсептейт. Бирок соңку учурларда, эгемендүүлүк алган жылдардан кийинки учурларда ушул мусулмандын айталы мисалы 5 парызы деген сыяктуу нерселерди бардыгы эле мындай бир жипке тизген шурудай кылып аткара беришпейт. Анан ушул жерден көптөгөн суроолор жаралат да. Мисалы, мен 5 убак намаз окубай койсом, же болбосо мен динден чыгып каламбы, же болбосо исламдын башка принциптерин тутунуп жашаганга аракет кылып атып, негизи эле ушул өзүн толук кандуу мусулманмын деп сезиш үчүн биздеги Кыргызстандагы көптөгөн диний ишмерлер, алымдар көп бир жагдайларда айтышат. Биздин өлкө баягы диний өлкө болбогондугу үчүн айрым учурларда кандайдыр бир жөнөкөй эле шарттар туура келбей калат агачы. Мына ушундай учурларда жарандарда көп бир мындай жүрөк өйгөн маселелери пайда болот да. Канткенде мен демократиялык, светтик өлкөдө өзүмдү мындай жан дүйнөм тынч, толук кандуу мусулман сезип жашай алам дегенчи. Куранда бирден көп жерде айтылган, буйрулган нерсе, бирок өзгөчө ушул 5-өө приоритеттүү. Булар эң биринчи кезекте маани берилиши керек. Алгач буларды кылып, мындан кийин гана берки шарттарга, парыздарга өтүш керек деген негиз жок болчу. Бул биздин мусулманчылыгыбыздагы биз туура эмес түшүнүп алган жерлердин бирөөсү деп эсептейм. Бүгүн кесепети кандай болуп атат? Бүгүн биздин өлкөдө эмес, мусулман географиясында дээрлик ушул абал окшош. Кумар ойносо, уурлук кылса, бирөөлөрдү алдаса, өзүнүн кесибин так аткарбаса, адамдарга болгон, мамлекетке болгон же үй бүлө мүчөлөрүнө болгон мамилелеринде так эмес, кылдат эмес, дурус эмес. Бирок ошол эле учурда мечитке барып, намаз окуп, орозо тутуп жүргөн миллиондогон адам бар. Булардын эмне үчүн мындай абалга алып келип кептеп койду? Эмне үчүн ушундай бир түшүнүктөгү адамдар, мусулмандар пайда болуп калды? Жанагы 5 парызды алдыга алып өтүп койгон. Керек болсо, биринчи өлгөндө адам өргө киргенде алгач намаздан суралат. Эгер намазы жакшы чыкса, анан башка амалдарына өтөт сурак. Орозосу, зекети, ажылыгы, анан барып адамдарга кандай мамиледе болчу, адеп ахлактуу белең, дурус адам белең, чынчыл белең деген нерселерге анан өтөт. Намаз жакшы чыкса. Эгер намаз жакшы чыкпаса, ошол жерден эле кыскасы бул жакшы чыкпай калса, калганын бардыгы эч мындай мааниге ээ эмес, эч нерсеге өтпөйт дегендей мааниде көп ушундай мечитте эмелер айтылат да. Биз маселада окуйбуз, баян. Бул өтө чоң коомдук адепти кризиске кептейт. Себеби эмне үчүн? Мусулман болуп, толук кандуу мусулман болуп жашагысы келген адам
эгер ушундай түшүнүк сиңирилип калган болсо, мен биринчи кезекте намазга гана диккат этишим керек экен, намазга гана көңүл бурушум керек экен. Анан калганы анан болот деген болсо, мен канчалык чынчыл, өтө сонун элдин керегине жараган мыкты улан кыздардан болсом дагы намаз окубасам бир тыйын экен деп туруп, жанагы өзүнүн туура кишилигин ички дүйнөсү менен шайкеш келтиргенде, башкача айтканда, мен туура адам болуп, дурус адам болуп жашап аткан, бул менин диндарлыгым, толук кандуу мусулман болуп жашап аткан бир критерийлеринде көрө албай, өзү менен өзүм кандайдыр бир каршы келип, кандайдыр бир стресстик, депрессиялык нерселерге дагы кирип кетиши мүмкүн. Так ошол себептүү бүгүн деле мисалы биздин айланабызда болсун же дег эле мусулман географиясында коомдук өнүгүүгө, коомдук прогресске, илимий өнүгүү, илимий прогресстерге бир тыйын салым кошпой туруп, бирок сааттан кечке намаз окуп, аны дагы мындай эптеп эле окуп да, намаз окуп туруп, анан өзүн жанагы адамдардан бийик сезген мусулман тиби ошол себептен пайда болуп калды. Андыктан чогултуп, жыйынтыктап айта турган болсок, бул исламдын 5 парзы деп айтылып келгенде, ооба, булар парз, бирок приоритеттүү парздар эмес. Эң приоритеттүү парз бир мусулман болуп жашаш үчүн иман келтириш керек, дурус адам болуп, адеп ахлактуу болуп жашаш керек. Кошумчалап айта турган болсок, намаз балким 5 убакыт парз, бирок адеп ахлак 24 саат парз.